Her bir adam uktaganda özünün töşөгүnө daarаты менен жатsa, ошол адамдын дуасы кабыл болот дейт. Куптан окуп бүттү, жата турган жерине келди. Daarаты менен оң жан баштап жатып, жаткан дуасын айтып, уктап кеткенге чейинки зикир кылып дуа кылса, ошол дуалары кабыл болот. Daarаты менен жаткан адам түндө сойгонуп кетип, кайра уктаган учурда дейт, ошол адамдын дуасы кабыл болуп турат дейт. Демек, onu алактайсың. Балаң Москвада, кызың Санкт-Петербургда, күйөө балаң дагы тиякта, дагы бирөөсү биякта. Ата-эне сенде уйку жок. Сен daarат менен жатсаң, түндө туруп балдарыңа истегенде дуа кылсаң, ошонун баары кабыл болот. Туруп да шарт эмес, кыбланы карап шарт эмес. Оодарылып дуа кылсаң, ошоң дуаң баары кабыл болот. Ишиңде береке жок, соодаңда береке жок, катының кетип калган, эриң сени күнү урат. Качан дуа кыласың? Daarат менен укта. Түндө койгонуп кеткенде тилек кылсаң, тилегиң ошол учурда кабыл болот. Муну пайгамбарыбыз алейхиссалам ошентип риваят кылат. Бул хадис имам Тирмизиде 3526 номер менен